Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerge bir kızıktуу жақшы сонун эрежени айтайын. 95-5 деген эрежени айтып берейин, урматтуу туугандар. Эгерде үй бүлөнү ала турган болсок, үй бүлөнүн жоопкерчилиги кайсы бир бөлүгү аялга, кайсы бир бөлүгү эркекке бөлүнөт эмеспи? Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда ажырашуулар көп болгондуктан мен сиздерге ушул эрежени чечмелеп берейин. Эгерде үй бүлөнү сактап калам деген болгон болсо, аял, эркек экөө кимиси болсо дагы ушул эрежени колдонсун. 95-5 деген. Эгерде аял күйөөсү менен келишпей аткан болсо, карап көрсүн. Ошол үйдөгү проблема, мүшкүл, келишпестик, анын өмүрүнө коркунуч келе турган даражада эмес, чыдаса боло турган деңгээлде болгон болсо, ушул үй бүлөнү оңдоп сактап калса болот. Экинчи нерсе, эркек дагы эгерде аялы менен келишпей жаткан болсо, аялы бузуку болуп, ушундай жашоого көчөгө чыгып кетип, ушундай жашоого мүмкүн эмес деңгээлде болбостон, ага чейинки сабыр кылса боло турган деңгээлде болгон болсо, ушул эрежени колдонсун деп айтат элем. Үй бүлөнү сактап калыш үчүн. Ошол экинчи тарап үй бүлөнү сактап калыш үчүн 95% үйдүн проблемасыны же болбосо жоопкерчилигини алып, ошол экинчи тарапка 5% берип туруп, ошол кудурети жеткен даражаны жоопкерчиликти берип, үй бүлөнү сактап калса болот экен. Аялы мисалы үчүн аял менен келишпей аткан болсо, аялы үйдө балдарды карап, тазалап, үйдө энелик жоопкерчиликти аткарып, бирок андан сырткаркы жоопкерчиликтерди кылбай жаткан болсо, ошол андан башка сырткы жоопкерчиликтерди өзү алып, үй бүлөнү сактап калсын. Ошондой эле аялы дагы. Эгерде күйөөсү менен келишпей жаткан болсо, күйөөсү аталык эле касиети бар, андан башка кудуреттүүлүгү, андан башка касиеттери жок болуп жаткан болсо, эгерде балдарды атасы чоңойтпойюн, жетим кылбайын, үй бүлөнү сактап калайын деген болсо, кудурети жетишинче өзү жардам кылып, өзүнүн каалоолорунан бир аз түшүп, үй бүлөнү сактап калсын деп айтат элек. Алла таала ар бир үй бүлөнү өзү сактасын.